Арбаңыздар, туғандар, жалпы бардыңыздарға ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Аким Кежи YouTube каналынын катталуучулары. Атым Гүлжигит болот, Москва шаарында Яндекс таксиде эконом тарифте иштейм. Бул чыгарылышыбызды баштаардан мурда Атаман такси паркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%, акчаңар 24 четиге моментально ачкандай чектөөсү жок, чечип алсаңыздар болот. Яндекс заправкасы бар таксометрден, таксиге тиешелүү полный пакет документ жасалат, путевой лист, страховка, договор аренды ушул сыяктуулар. Жаңыдан чыгып аткандар үчүн кисартка жардам берилет. Подключениясы Яндекске жана Ситимобилге болот. Айырмасы жок, Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Комфорт, доставка, комфорт плюс, там грузовой бүт улап беришет. Анан ар бир ай сайын кызыктуу жана акчалай розыгрыш уюштурулуп турат. Төбөндөгү телефон номерлерге байланышка чыгып, Атаман такси паркына ийгиликтүү кошулуп, аман эсен жумушту кылып жүрөргүлө. Барыңарга ассаламу алейкум. Дагы бир жолу роликти баштайлы. Алло, здравствуйте, добрый день. Да, здравствуйте. Потому что локация неправильная. Я, короче, где это? Метро. Вы из метро Щукина или как там? Метро Щукина? Так. Ну да, по геолокации не дойду. Не, у меня по геолокации вообще другое место определяется. Улица Авангардная, дом 3. И я вот сюда сейчас подъехал. О, приятно, наоборот, отцу надо забирать туда, на Авангард. Ну, Сейчас отдачу будет. тогда вам придется отменить и перезаказать. Ха-ха-ха. Биринчиле заказ. Ушундагы тупик этип чыгырып алган адамдар деле болот да негизичи. Каяка барыш керек? Ушул адрести таксини чыгыра турган жерге уруп алышат да, анан кийин чалып алып мен башка жердемин, баланча жерге кел депчи. О, заказ отменен. Баягы платный эмелер, бесплатный ожидание бир 15 мүнөттүк жерлерге киресиң, онда карточканы алып алып, анан ушундай кылып лоховать этишет. Вставьте парковочную карту и приложите карту. Пожалуйста, приезжайте. Бирок кийинки заказды берип атат. 5 мүнөттүк подачасы менен 36 дейт. Красногорский бульвар, дом 36. Так, бул дагы заказ отмена болуп калып, кайра Ильинский бульвардан жаңы заказ берди туугандар. Ошого направляйбыз. Ассаламу алейкум, рахмат. Мага кеңеш берип койгулачы туугандар. Регистрациям 23 июнь күнү срогу бүткөн 3 айлык. Анан мен 21 июнь күнү 3 айлык кайра узартканга документтеримди тапшыргам. Таныш аркылуу. Анан мынакей бүгүн 25 болуп турат, али чыга элек, бир аптанын ичинде чыгат деген, но пока белгисиз. Понедельник, вторник, среда кайсы күнү чыгат белгисиз. Вот. Мен азыр рисковать этип, типа регистрациям просроченный, ошо мени рисковать этип иштеп жүрөм да. Чыгып аренданы жаап, бензинди иштеп, анан тамак ашка кичине таап коюп кирип кетип атам. Кудай сактасын депчи. Вот. Ошол кылганым туурабы же үйдө эле жөн эле мындай кылып туруп отуруп турушум керекпи? Же чыгып мындай рисковать этип иштеп турганым болобу, туура эмеспи? Короче, оюңарга жазып кеткилечи туугандар, комментарийге чыгай. Буга чейин регистрациям жакшы болгон учурда смело иштейт элем. Именно регистрациям просроченный убакытта эмнегедир кичине мындай өзүмө сомнение болуп, көрүнгөн эле ДПСтин, көрүнгөн ППСник мени карап, мени тосо тургандай эле эме болуп атат да, ощущенияларчы. Поэтому я не знаю. Оюңарды комментарийге жазып койгула, күтөм. Эмне кылса болот мында учурда. Мен болсо заказга келип калдым. Здравствуйте. Да. До свидания, всего доброго вам. $371 рубль. Нормально. Да, бир заказ принимать еттим. Ага дагы жөн эле. Мен азыр Кудай сактасын, эгерде тосуп калса, мен регистрациям просроченный үчүн бир автоматтан депортация боломбу, черный список, выдворение, ушул сыяктуу бир нерсе болобу, же нормально акчам башлайт этип, командир деп жалынып атып чыгып кетемби? Кандай болот? Ошо исход событий мага кызык болуп атат да. Скорее всего, акча бер дегендей намек кылышат го дейм. Же болбосо принципке туруп депорт кылышы мүмкүн, билбейм.
Құдай сақтасын, регистрациям уже оформление болып, документтер өтіп базаға кіріп қалған болса жақсы. Азыр тем более кечээки кырдаалга байланыштуу ага чейин контртеррористический рейд болуп башталды. Азыр МКАДты тегеретип ар кайсы областтарга кирген чыккан съездерден блокпостторду коюп строго документтерди катуу текшерип атышат. Поэтому туугандар, документиңер никте болсо мен сыяктуу этият кылып жүргүлө. Кудай сактасын, эч ким тоспосун. Аман эсен бул эмеден өтүп кетели. Бул заказга да келдим. 11 минута 22 секунд. Завершаем. 326 рубль. Кейинки заказ тоже принимать этіп алған болчук. Ошого урал, Джигит. Слава. Джигит. Я Очень чуть-чуть приятно. вырос в Казахстане, блядь. С казахами, блядь, вот просто как на ты, блядь. С казахами, с киргизами, с таджиками, блядь. Вот отвечайте, блядь. Они мне братья. Ну а там сейчас в Волгограде, вы говорите, у сына действующий бизнес. Наверное, дети там у вас? Ну, у меня сын там, у него там бизнес, там все нормально, как бы. Ну, почти нормально, скажем так. А младшенькая доченька, она со мной. Короче, дочь, внуча, дядя, короче, мы так разговариваем просто как будто друзья. Ты вообще нормальный человек? Да. Я тоже. Все, ладно. Удачи. Всего доброго вам, до свидания. Кандай дейсиңер туугандар? Мен бул иш менен 100% макулмун. Ар бир улутта жаман адам жетишет. Бар, жок эмес. Но самое главное, адам бойдон калыш керек, адамга адамдай мамиле кылыш керек. Ошол эң маанилүүсү. Мынакей бул экөөбүз жакшы маек кылып сүйлөшүп келдик, ошондой чечимге келдик. Чечимге деп коем. Жакшы эмеси бар экен, стратегиясы. Менде деле ошол. Азыр пока башка заказ берелик. Дароо, могу пятерочка могу жерде экен, суу алалы. Намо планернаяга келип калдык. Торговый центр Планерна, район Планерна. Тоже жакшы район. Агында ушул торговый центрдин астындагы биринчи кабатында иштеп калгам. Стройкада кофекс жасаганбыз. До свидания. Всего доброго вам. Спасибо. Ой, 32 минута 638 рубль. Центрге келип калдык. Примерно Садовое кольцо, Белорусский вокзал менен Савеловскийдин ортолору примерно. Азыр эми бак жанып калды. Бенза куялы в первую очередь, потом уже дальше улантабыз. Пожалуйста, пригласили. Ага. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо. $602 рубль болду туугандар. Химкиге келип калдык. Химки. Здравствуйте. А у вас есть AUX? Нет, у меня через Bluetooth можно. Можно? Ой, спасибо большое. Можно песенку включу? Я не громкая. Так, в Красногорск поедем. Да, все верно. Так, давайте я сейчас Bluetooth. Давайте. Томирис найдите. Нашла. Подключились. Туугандар, бул поездкага мен бир аз недовольнмун. А именно акча жагынан. Себеп дегенде 22 минута келип турмун. 22 минутада 362 рубль. Бул мындайча айтканда актабады, действительно актабады. Бүгүн воскресенье, эмнегедир заказдардын бардыгы башка күндөгү караганда же башка воскресеньеге караганда арзан болуп атат. Эмнеге тиешеси бар, эмнеге ушундай болуп атат билбейм туугандар. Заказ менен довольны эле боло беришим керек экен. Нараачылык билдирбей, себеп дегенде Сбербанкка кирип көрсөм, бул мага 500 рубль которуп коюптур. Жакшы атмосфера менен келгенибиз үчүнбү, билбейм, чыгып. Нормально, 362 эмес, 500 рубль, поэтому радуемся и продолжаем.
как продолжаем. Ашанға келіп қалдым аз бір-екі майда чудо нәрселерді закуп қылып алайын. И поэтому и после уже решим, да, мне болады. 2 hours later. Ашанға кіріп продукт алып шығып, анан есептедім. Бүгінгі кетірген расходтарды, мысалы аренда, бензин, ашанда продукты, сузундық, ошолорду есептеп, бүгінгі іштеген ақшаны есептесем, көп дал келбейді. Көріп расход қылып қойып тұрмын, чем іштегеннен ағанда. Анан қой анда да бітке іштеп қойайын деп, второй линияға шықтым, бірінші заказды алдым, и ошоға почти келіп қалды. Бұны азыр багажға штаб қойышым керек, пассажирға жеткенде. Ошол Москва ішіне кірбейлі, ошол Красногорск МКАДтың сыртында бір нәрсе әрекет қылып тұрабыз. Бірөөз. Так, келдік. Здравствуйте. Здрасте. Улица Речная. Да. Дом 20. Пожалуйста. Все, доброго вам, до свидания. Здравствуйте. Митина, Пятницкое шоссе, да? Пожалуйста. До свидания, всего доброго вам. 446 рубль. Так, 446 рубль. Приехали, Пятницкое шоссе. Эми тугандар мындай кылалы, көп рисковать этпейле коелу. Саат 10-нөн 3 өтүп тур. Азыр 7 мүнөттө үйдө болом. Да, ылайындагы үйгө барайын. Мен өзү негизи чересчур правильный, так жүрүп, анан законопослушный боло алам да кээдечи. Вот ошо бир нерсе туура эмес убакытта закон подлости мен үчүн ойноп коет да. Поэтому бунусунда да ошондой болбош үчүн акырын үйгө барайын дагы, жаты салып дем алып, сабыр кылып коем 1-2 күн. Ошол. Азыр эле ошол видеону запись кылаардан алдын Пятницкое шосседен МКАДка чыгып атканда блокпостто таксисттерди тешкилеп аткан экен. Кудай жалгап эч кимиси бош болбой калып, мага көздөр илинбей калды. Өтүп кеттим. Вот, значит, пока везет, Кудайга шүгүр. Азыр үйгө баралы. Эсептеп бериштин кереги жок тугандар. Работа 3100 рубль болду. Кетирген акчам полностью баш көз санасам, аренда, бензин, ашанда продукттан санасам 3300 рубль болот экен расход. Зато бензин 1000 рубльга койгам, анын 300-400 бензин кеткен болсо, калган 700 бензин бакта турат. Аны мен эртең деле таксовать этем. Вроде бы айтканда, мындай грубо санасак, өзүмөн өзү болду бүгүнкү иштеген акча менен расходчу. Ошол, үйгө баралы, аман эсен үйгө жетейин. Видеону монтаж кылайын, жүктөйүн. Эгерде видеону көрүп аткан болсоңор, демек мен үйгө аман эсен жеткем. Видео жаккан болсо тугандар бир класс басып, анан каналга каттала элек бир тугандар болсо каналга катталып и бир комментарий жазып кетсеңиздер болот. Бул мен үчүн колдоо болот. Канал күндөн күнгө өсүп атат, Кудайга шүгүр. Албетте бардыгы силердин колдооңор менен болуп атат тугандар. Буюрса регистрацияга чыккандан кийин 2 күн 16 сааттан иштеп койсок, грубо ашырып 10 миңде иштеп койсок, бул пауза кылган күндөрүбүздү көз ордуна келтирип коебуз. Ушул жерден мен силер менен коштошоюн тугандар. Видео соңуна келип калды. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө барыңарга ассаламу алейкум.